абдан кызыктуу маек курабыз. Жыргап эле жатып уктоо. Ай балам балалуу болгондо сезесиң деп. Ошол сөздүн маанисин түшүндүңүзбү? Атамдын кадырын балалуу болгондо билбедим деп. Апаңыз башка турмуш курбаптыр да? Жок. Бүт болгон жашоосун сиздерге арнаптыр да. Болду беле мындай эне баладай болуп олтуруп сүйлөшүп, апа турмушуңуз кылыңыз, биз өзүбүз менен өзү кетебиз, жалгыз калбашыңыз керек деп. Айта албадыңызбы? Айта албадым да. Аталуу калгандыктан силерди десе кандай карайсыз? Макул дейбиз. Сиздин уюлдук телефонуңузда пароль барбы же жокпу, ачык элеби? Пароль бар, бирок келинчегим билет. Бүт М-банктан баштап бүт баарына чейин билет. Окучу кыз, ойлоп сени жүрөксүз. Атаңыз жакшылыгыңызды, чайыңызды ичпей өтүп кетти. Көрсө болмок ушул күндөрдү, мына канча небереси бар. Ушул күндөрдү биз жеткен ийгиликтерди көрсө болмок. Эми Алланын мыйзамына эч ким каршы чыга албайт. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиогулова, биздин каналыбызга кош келипсиздер. Бүгүн абдан кызыктуу маек курабыз. Чынында эле бул мырза жигит жөнүндө мен унутуп калыптырмын. Негизи унутпаш керек элем. Бир жылда жок дегенде бир-эки жолу интервью алып, анткени бул инсанды аябай сыйлаймын. Жакында эле комментарий бөлүмүндө бир мырза жазып калды. Чынында эле изилдеп көрсөм бул инсанды чакырбаптырмын эфирге, кой чакырайын, сүйлөшөйүн, эмне жаңылыктар бар экен, эмне кылыптыр экен десек, азыр хитке айланган чыгармалардын аркасында сонун музыкаларды жаратып жатат. Анан чынында сонун жаңылыктар бар, келгиле эми кобурашалы деп чакырдым. Баш тарткан жок, макул деп мына ушул күн буйруган экен. Бүгүн биздин ушул программабыздын өтө сонун темаларда сүйлөшөбүз деген ойдомун. Мен билгенде 2 балалуу болчу, азыр эми 4 баланын атасы болуп калыптыр. Ошол бойдон сырлары менен бөлүшсүн. Кандайсыз? Жакшы. Көргөнүмө кубанычтамын. Кандай жүрөсүз? Жакшы. Жакшы, аман-эсен. Жумурай журт менен амандаша алсаңыз? Ооба, саламатсыздарбы? Жалпы Назиранын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга ысык салам болсун, аманчылык болсун. Жакшы жатасыздарбы? Өтүп бараткан жыл кандай жылдардан болду сиз үчүн? Мында артка бир сереп салып көрөлү. Бул бир жылда эмнелерге жетиштиңиз, эмнелерге жетишпей калдыңыз? Бул жыл жакшы жылдардан болду мага. Кыздуу болдум. Көптөн көп тилеген. Көп жумуштарды аткардык. Көп заказдарга, тойлорго чыктым десем болот. Жакшы, кыскасы. Жакшы жыл. Жайда жакшы эс алдыңызбы? Көл-пөлгө бардыңызбы? Көлгө барып келдим, ооба. Эми жайында көлгө той-пойлор менен баттап барабыз. Деги эле ошо эс алууга кандай карайсыз? Достор, кимдин кызы келип атат деп ойлойсуздар? Мен тентек кызым келип атат. Тентек кызы, эркек кыз экен көрүнүп турат. Туура түшүнүп туругула, ким келип атат деп ойлобогула. Өзү эс алууга кандай карайсыз? Эс алуу деген кандай болуш керек? Кээ бир мырзалар балык улоого чыгат экен, достору менен мончого түшкөн салтка айланып калганын көрүп каламын. Кээ бирлер чогуу болуп аш жейт экен. Кээ бирлер болсо бул жанагындай оюн зоокторду ойноп, оюн зоок десем да жакшы оюндарды ойношуп, же болбосо компьютер оюндары дегендей. Сиз үчүн эс алуу бул эмне? Мен үчүн эс алуу жыргап эле жатып уктоо. Кенен жатып эле уктап берсең эч ким жок, тынчыраак. Ошол бир сутка үйдө жалгыз жатып эле уктап койсоң, сонун эс алып каласың, эч жака чыкпай. Телефондор чукулап. Анан тоо ташка чыкканда деле 1-2 эле күн меникичи. Кээ бирлер айтат го, баягы телефонду өчүрүп алып, жумалап бир жака чыгып кетсең, баардык нерсени унутуп, баягы проблемаларды таштап дегендей. Мен анте албайм, 1-2 күндө уже немем сабырым түгөнүп, бирдеке кылышым керек, кыймылдашым керек. Мен бул көпкө жата албайт экенмин да. Ошо өзүм тынчы жокмун, негизи эле кичине жашоомдо тынчы жогурактарга кирем да. Сиз келгиче биздин оператор мырза менен Рыскелди менен сүйлөшүп калдым. Эжекебай, мурда оорусак 3-4 күн ооруп жатып калат элем дейт. Карыбайт элем өзүм. Баат эле сакайып кетет элем дейт. 2 балалуу болгондон кийин оорубаш керек экенин түшүндүм дейт. Бир аз башым ооруса эле дары иче калам дейт. Анткени 2 балама керек дейт. Сизде 1 эмес 4 бала бар экен. Жанагы ата энебиздин сөзү бар го. Ай балам балалуу болгондо сезесиң деп. Ошол сөздүн маанисин түшүндүңүзбү? Балам балалуу болгондо билесиң дейт го.
атамдын кадырын балалуу болгондо билбедим дептир да бир жигит. Анан биз дагы очур бачыр 4 бала болду. Эс алып жатканга убакыт шарт жок. Чоңоюп келатат. Алды 8 класс окуйт уже. Кичүүсү мына 9 ай, 9-10 ай болду. Ошо менен Жашырбек опур-топур болуп эле, ушундай эле. Балдардын келечегин тилеп эле бассаң турсаң эле ушинтип калат экенсиң. Балдар темасына токтолуп калдык. Кандай атасыз? Мындай болот атабы? Окшошуп келатат. Эми мен көбүнчө сырттамын. Талаа түстөдөн кандай эми той, жубуш эки жакка чыгып кетебиз. Кечинде келем, түндө тойдон кийин той 12-де бүтсө келече 1 келгенде балдар уктап калган болот, уктай эле телефон чукулап жаткан болот. Анан туруп алып кээде турсам мектепке кетип калган болот, садикке кетип калган болот, келинчегим жеткиричисин жеткирип, алып барып неметип коет. Мен туруп алып неметем. Көбүнчө үйдө келинчегим балдар менен тарбия иштейм. Ооба, бирок балдарыңыз канча бир жылдардан кийин өтө кыйын кыз уулдардан болуп чыгып, атагы алыска чыкканда келинчегиңиздин аты ким? Аида. Аиданын кызы же баласы дебейт да, сиздин атыңыз аталат да. Ооба. Анан ошого салымыңызды кошосузбу? Же Аидаға эле жумшап коесуз? Аида сен балдарыңа мамасы кара деп эле коюп жок. Жок, сөзсүз кош керек. Ошодон айтсаңыз. Какыс кылып турабыз, урушуу жерден урушуп, балдарымды кичине катуураак кармаганга аракет кылам. Ооба, кичине мисалы мамасын укпайт. Улуу балам уже тоготпой калды да. Алы жетпей баратканда мага мына балаңды бирдеке кылчы. Уже мамасы чапса уже чапканын эле сезбей баштады да тогот. Анан мен кыйкырам. Мен кыйкырганда реакция берет да. Мен кыйкырганда кичине тынчыйт. Жеткирбегенге аракет кылат экен. Ошондой. Биз мурда момпойсу бирдеке келе алданып калат элек. Жана эжебиздикин кийип, сиңдибиздикин кийип, байкебиздикин кийип, ошого эле кандай десем, ыраазы болуп эле калат элек. Аны ал кийди деп деле айтпайт элек. Азыркы балдар андай эмес. Сиздерде кандай бул жаатта? Бардыгын жете эле алып барып, өзүнүн каалаган кийимдерин алып. Ошондой болуп калып атат. Бириникин бири кийбейт деле көп. Анын үстүндө заман башка азыр. Биз бала кезде заман башка болчу. Биз союз малына төрөп калдык да. Ата энебиз эмне кийсе ошону кийип чоңойдук да. Азыр как положено өзүң каалаган, өзү жактырган бут кийимин алып беребиз. Өзүң алып берип койсоң кийбейт. Кийбейт. Анан алып барып көргөзүп. Балдар кичине кие берет. Кыздар кичине капризнийраак болот экен. Кызым азыр 5-ке чыгат. Уже эле кийим, көйнөк тандап, неметип, интернеттен бирдекелер таап алат. Мага моундай керек деп. Кыз кишинин айтканын кылыш керек экен. Өзгөчө мамиле кыласызбы кыздарыңызга же уулдарыңызга айырма? Көбүнчө кыздарымды жакшы көрөм. 2 уулубуз эркек, андан кийин 2 кыз. Эми кыз деген ата энесине күйүмдүү болот, бир тууганга, атага жакын болот деген сөз чын эле экен. Мага көбүрөөк жакын кыздарым. Анан ушул айтканын кылып алып бергенге аракет кылам да. Бардык нерсени. Кандай уул болдуңуз ата энеңизге? Ата энеме жакшы эле уул болдумбу? Атабыз быйыл 20 жыл болот уже өтүп кеткенде, биз бала кезде өтүп кеткен. Апабыз бар. Менин 3 карындашым бар. Ошол апабызга анча-мынча жөлөк таяк тирек болуп, 3 кызды чоңойтуп багып келип атат апам. Биз анда-санда кол кабыш кылып неметип. Буюрса жакшы эле бала болдумбу? Эми билбейм. Жакшы эле окшойт. Айрыкча 2-3 жылдан бери аябай жакшы бала болуп калдым. Анча-мынча майрамдап кетмей токот. Апаңыз башка турмуш курбаптыр да? Жок. Бүт болгон жашоосун сиздерге арнаттыр да. Болду беле мындай эне баладай болуп олтуруп сүйлөшүп, апа турмушуңуз кылыңыз, биз өзүбүз кетебиз, жалгыз калбашыңыз керек деп. Же эркекчиликке салып, апаңызды кызганып, биз менен эле болсун дедиңизби? Жок, андай сөз болгон жок апабыз менен сүйлөшүп. Апабыз 15-16 жылдан бери сырт жакта иштейт, келип кетип иштеп турат. Азыр Дубайда иштейт 5-6 жылдан бери. Ошо бизди карайбыз, менин 2 карындаштарым окуйт, ошолордун контракттарын кийин баскан турганы. Эң кичүү карындашым студент. Ошону карап неметет, көзөмөлдөр тапкан, ташыган баарын ошо кыздарда жумшап неметип турат.
жылда жайында келет, анан күзүндө сентябрь, октябрларда кетет. Сыртта. Ошо 18 жылдан бери, көп жылдан бери сыртта иштейт. Апаңыз жалгыз болуп калды деп коркподуңузбу? Айткан жоксузбу апа? Мен айткан жокмун, жок. Айта албадыңызбы? Айта албадым да. Билбейм ошону. Эч ким деле кулак кабыш деле мындай неметкен деле жок. Башка бирөөлөр айттырбайт. Мен дагы айттырган жокмун. Өзү жүрөсүң да кой. Кызганыч бар да, бала алгандан кийин. Жок, кызганбайм деле болсо керек. Билбейм. Эртең окуп келип, балам ата болуп алгандыктан силерди десе кандай карайсыз? Макул дейбиз. Сөзсүз. Биз эми азыр ошо 3 жылдан бери намаз окуп калдым. Эшмал. Анча-мынча динден немелерди угуп, баягы устаздардын аял киши жалгызсың. Бул жалгыздык бир эле жаратканга жарашат да. Биз каршылыгыбыз жок. Угуп атасызбы, жеке? Эми жалгыз келин, Аида дедиңиз, келинчигиңиздин аты. Жалгыз. Кандай кабыл алды? Кээде кайынжежелер батышпай эле, анан кийин бул жалгыз уул деген нерсе апаңыз анда жакшы тарбия бериптир. Чынында көп үй бүлө көрүп калам. Ой, эжеке, он последний, он же единственный сын деп калышат. Бул жалгыз уул, кайнежемди я не смогла деп көп угуп калам да. Анан эрке бала да болуп чоңоюп калат экен, мамиңдин суланга апасын өсөсүн. Мындайлар жашоодо бар да. Анан сиз дагы 3 кыз экен. Кандай айдан кандай кабыл алышты? Бул нерсе ошол кайын журтка көз каранды болуп калабы же эркектин өзүнөбү? Эркектин сөзү турат го, өзгөчө менимче. Берде бардык жактан, бардык ракурстан туура түшүнүү менен кабыл алсаң, ортодон бир жерге келет да. Мен жалгыз балам, 3 карындашым бар, кыз. Кудай жалгап, келинчегимдин кайнэжелери жок, кайын сиңдилери бар. Кайын сиңдилерге моюн бербей койсо болот. Туурабы? Кайнэже болсо, анда башка кеп, кайнэже даана оппозициялар кайнэжелери болот да, негизичи. Ошол жагынан да кайын сиңдилери көп деле мындай тике карап немет алышкан жок болсо керек. Жеңебиз деп сыйлап турушат. Анан мамам айтып атпайм, биз үйлөнгөндөн баштап эле мамам биз менен чогуу жашаган жок. Мен үйлөнгөнүмө 15 жыл болот. 2 жумадайын 15 жыл болот. Ошо 15-16 жылдан бери сыртта иштейт. Биякта Кыргызстанга максимум 1-2 ай жүрөт. Ал 2 айда деле нары кыдырып, бери кыдырып, постоянно эмес анан кайра кетип калат. Ошон үчүн бизди деле апабыз жайыбызга койду да. Эгер бир үйдө, бир немеде отурса, анда кагыш сөзсүз болот да. Отурган кишиге баары көрүнөт деп коет го. Анан үйдө отурса, кемчиликтер көрүнө берет адамдын, эч ким идеальный эмес да. Кемчилик баарыбызда бар да. Адамдын жакшы жагын көрүп, анан ошону менен жакшы көргөнгө аракет кыл дейт го баягы. Ошондой сыяктуу да. Анан мамашкабыз жайына койду бизди. Көп деле кийлигишкен жок, көп деле аралашып. Карындаштарымды дагы силер тийбей эле жөнгүлө ошол өздөрү менен өздөрү окат кылып, өздөрүнүн тирлигин өздөрү кылып атат. Бара-бара барып өздөрүнө келет деп койгон башында. Анан кичине өскө келет болсо, азыр кичине эми баягы тирлик кылып, окат кылып кой деп уже жашоого болгон көз караштар башкача болду. Мисалы, мындан 7-8 жыл мурун анча-мынча ачууланып, буруш неметкен кезде ажырашып кетем дегенге чейин ойлонуп барасың дем арганда болупчу. Анан уже 4 бала болуп уже неметип калганда андай нерсе уже оюңа келбей калат да. Кандай 16 жыл болуптур чогулгонуңуздарга, үй бүлөлүк кризистен өтүпсүздөр. Кандай өттүңүздөр? Биз деле эл катары эле өттүк. Бардын үстүндө, жоктун үстүндө квартиралап көп жүрдүк башына жаңы үйлөнгөндөчү. Биз шаарда атабыз бай болгон жок, атабыздан эч нерсе деле калган жок. Шаарга өзүбүз келип нөлдөн баштап окат тирчилигибизди кылып, мына эми эле үй куруп бүтүп атабыз да. Чынын айткандачы. Ошол кыйынчылыктын баарын эле көрдүк, чогуу жеңдик, жеңип келе атабыз. Негизи аял кишинин тили кыска болуш үчүн эркек иштеп туруш керек экен. Жатпаш керек экен. Мен ойлойм да. Анан жумушуң жок болсо деле көчөгө чыгып алып кетип калыш керек да. Жигиттерге, жаңы үйлөнгөндөргө бир совет да. Үйдө телефон чукулап, кошо аялың менен аял болуп жатып, ушул жерде кыргызбай, лучше көчөгө чыгып кетип калгыла, бир нерсени эле кылып жүрө бергиле көчөдөчү. Кечинде иш кылып келген киши катары болуп, акырын уважаемыйраак болсоң керек болсун. Аял кишигечи. Эмне деп телефон чалса, жумуштар менен жүрөм, бияк деп койду. Эркек киши иштеп
таап туруш керек. Бекемдөө мамиле бекемдөөдө бул дагы аял киши бул мындай өзүнүн багбанчысына көз каранды да. Аял кандай экенин көрүп турсаң дейт, бул демек садовник багбанчысы жакшы дейт. Жүдөгөн бир эмени көрсөң дейт, бул көз ошондой дейт, күйөө жеткирет дейт ошол нерсеге. Анткени аял киши жакшынакай суу эле болуп тийебиз дейм, туурабы сиздерге? Татынакай эле болуп тийебиз, анан эле шөлпүй эле калабыз. Ага көбүнчө эркек киши дейт. Сиздердин мамилеңиздерди жакшыртууда, жеңөөбүздүн жаш болуп жүрүшүндө, сиздин тыкыйып жүргөзүшүңүздө бул да болсо эмгекти. Кандай эмгекти кылып турасыз? Гүл алып берип турасызбы? Шайыр айланып турасызбы? Жакында эле бир белгилүү актердун интервьюсун көрүп калдым. Жөн эле глобуско барып, ошонун пакеттерин көтөрсөм сүйүм калат дейт да. Аял кишиге жөн эле жакшы сөз дейт. Сиздерде бул нерсе кандай каралган? Айда көрөт, айтып коеюн. Айда көрөт, Чоң суроо болуп кетти, мындай чоң глобалдуу десем болобу. Эми аял кишини сыйлаш керек. Биринчи кезекте, анткени сен балдарыңды төрөп, карап, чоңойтуп, өстүрүп, сенин тукумуңду улуп атат. Анан мына азыр эле силерге келгенге чейин келинчегимди шаарга айландырып келдим деп. Шаарга айландырдык. Турецкий кафеге алып барып, тамак алып берип, чай ичип келе атабыз. Ал үйдө калмак негизи. Мен өзүм балдарды салып эле эки баламды мектепке таштагандан келдим да. Анан жүрө шаарга чыгып келели, кичинекей кызды алып ал деп. Үчөөнү таштадым, кызымды садикке, эки балам мектепке. Кичи кызды алып жүрүп барып интервью берип шаарга чыгып келебиз деп, ошо мен шаарга чыгып келдим. Анан кайра силерден чыкпабыз, үйгө барабыз, балдарды кайра чогултуп кетмей. Анан аял кишини сыйлап туруш керек, туура аял жакшы, эр жакшы дейт. Бул аял кишиге эркек эч убакта тең келбеш керек экен. Эми түшүнүп келе атпайлыбы? Баа көбүнчө эркектер жаңы үйлөнгөндө мен эркек, мен кыйынмын, мен сөзүм болуш керек дей беребиз. Бирок Борончу байке айткандай, жерди өлчөп, аялың айткан жерден кез дейт го. Ошого биз деле жакындап келе атабыз уже. 4 баланын апасы болгондон кийин власть күчтүү боло баштайт экен аял кишинчи. Анан айтканда макул болуп калабыз көп жерден. Гүл алып бересиз? Гүл тойлордон алып барып берем. Демек бул да азыр кызым алып барып атам. Кызыңызга. Бул да мамиле, жөн эле кафеге барып, чогултуруп, сүйлөшүп дегендей. Көп эркектер үйүнө келгенде айтып калышат дейм. Соц тармакта сиз деле отурасыз го. Мен үйгө жолдошум үйгө келгенден кийин телефонду титиктеп алат. Ажатканага кирсе де телефонун бербейт, телефонуна пароль коюп коет. А мен менен сүйлөшпөйт деп ошондой угуп калгандан улам сизге суроо бергим келет да. Сиздин уюлдук телефонуңузда пароль барбы же жокпу, ачык элеби? Пароль бар, бирок келинчегим билет. Бүт М-банктан баштап бүт баарына чейин билет. Телефонум открытый, доступный, телефонум кызымдын колунда, ошо талашып YouTube көрөт, мультфильм көрөт, ырларды көрөт. Менде эч немете жашыра турган эч нерсе жок. Пароль жок. Мындай пароль бар. Ал паролюма 5 жыл болду, даже элдин баары жаттап кетти телефондо. Мындай Face ID эле өзү эле ачып коет го. А так парольдор Жашыруучу эч нерсе жок. Жашыра турган эч нерсе жок. Келинчегим билет пароль. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Эч нерсе жашырбайм. Абдан жакшы. Эркек киши дайыма изденүүдө болуш керек да. Бир эле калыпта болгон, бул чыгармачылыкта деле ошондой да. Изденүүдө өзүңүзгө болгон инвестиция акыркы жолу эсиңизде барбы? Бир жакшы бир китеп сатып алдыңызбы, же ден соолугуңузду чыңдадыңызбы, же барып тишиңизди жасаттыңызбы, же бир жерге курстарга жазылдыңызбы, же бир аспапта бир ойногонду үйрөндүңүзбү? Өзүңүз үчүн качан бир акыркы жолу инвестиция кылдыңыз? Быйыл кылган жокмун өзүмө инвестиция. Быйыл жумуш тиричиликте эле тытынып эле. Даже Бир башка бир эле көйнөк алдым быйыл, ак көйнөк алдым. Жумушка байланыштуу, тойго ак көйнөк кийиш керек, ошондо бир көйнөк алдым. Даже костюмдарымда былтыр жаңы жылдын алган костюмдарды кийдим. Быйыл эч нерсе алган жок. Мындай эле кийимдерди алдым, моундай сыяктуу кофталарды эле, көчөгө кийчү кийимдерди алдым. А так эч жерге курска да барып окуган жокмун, эметкен жокмун. Только жумушта эле кийдим. Жумуш ден соолук деле жакшы, шүгүр жакшы. Белим кичине ооруйт, белде темир бар. Так калган жакшы. Эмне үчүн темир бар? Авария болдуңузбу? Грыжа. Грыжа деп ошо омуртка эки омуртканын ортосуна темир салып таштаган. Анан ошол темир кичине ооруп калат. Мондай күн алмашканда, погодаларда, немелерде. Эми көп узак жолго жүрө албайт экенсиз, көп отуруп. Көп узак 5-6 саат машинада отуруп кыйналып калам да. Көп бир положенияда болбойт, же жатыш керек. Физикалык көнүгүүлөр, спортко кандайсыз? Спортко жөө басам көбүнчө. Оор көтөргөнгө болбойт мага. 5 килодан ашык. Кээде аккордеонду да көтөрүп салып атам.
Мага спортко только жөө басыш керек, анан легкий атлетика жатып алып, кол бутты чоюп, ЛФК деп коет. Лечебный физкультура ошолорду кылып койдум. Чыгармачылыкта казанына кайнап жатканына бир топ эле жыл болуп калды. 2006 келдик да. Хитрлар жарал. Классты бүтүп. Хитрлар жаралды. Анан ошо хитрлар жагылган ырлардын артынан көрүп калам сиздичи. Мисалы үчүн алыска барбай эле жаңы эле Самат Эркинбековдун Карындаш деген тасмасынын саундтрегине кандай сунуш болуп калды? Саматтан сунуш болду ал. Самат менен буга чейин деле иштешип жүргөнбүз. Ырларын жазып берип жүргөм аранжировканан. Ушу кинонун алдына келип ушул музыкалый немесин сен карап бер, братан. Сүйлөшүп иштешели деп. Мен 4 ыр жазып бердим. Муңай Бадамидан башка ошолордагы кинодогу 4 ыр ырдалган ырларды биз жаздык, студиядан аранжировка болосун. Бирөөсүн Самат ырдады, бирөөсүн Элера, бирөөсүн Уларбек, анан бирөөсүн дагы Нурик деген бала. Ошол чыгармадан үзүндү кылалы, кандай дейсиз? Аккордеон коштосун да? Музыкалык пауза кылалыбы? Давайте. Сизди сагынды да көрүүчүлөр, катталуучуларыңыз. Андан Муңай Бадамин чырт берейинби ошондой? Ооба, чырт бересиз. Элеранын тоналисине чыртайын, оригинал. Эле? Азаматсы жакшы. Бул чыгарма жаратууда миллиондук көрүүчүлөр топтой алат экенин билдиңиз беле? Хит болоорун сездиңиз беле? Мындай кичине сезгем, анткени музыкасы интересный болуп атканда. Мындай жөнөкөй, анан жагымдуу да. Буга негизи киного деп жазган да Самат, киного саундтрек болот да. Анан ошо 90-жылдардагы музыканттардын мурун чатыр тойлордо музыка чыгарчы да Ямаха менен живой. Ошол убактагы вайбты бериш керек деп жазганбыз да. Анан Самат бийлеп минтип чыгарып койду. Элера жакшы ырдады, Элераны жакшы ырдаттык. Анан до сих пор дагы эле интернеттерде хит болуп атат го. Ошондой Самат менен сунуштар болуп жазып алганбыз. Буларды биздин студиядан чыккан. Сизди тааныткан ырды дагы ырдабай койбосо болбосо керек. Окуучу кыздарды берели. Окуучу кыздарды, сизди көрүп жаткан окуучу кыздарга арнап коелу бул чыгарманы. Берсак болсун. Жакут Сыдыков сөзү. Оон Куудул Байкез бар. Ошондо канча жаштагы элеңиз чыгарганда? Анда 17. Жаңы мектеп. 2006, биз 2006 мектепти бүтүп келдик, студент болуп эле 1-курста жазылганда. Sen mekteптен тараганда сабагың бүттү, жүрчүм эле дайыма өзүңдү күтүп. Окуучу кыз түшүнчү менин абалым, сүйүм ыргаң айланды, алтыным сүйүм деп жүрүм. Окуучу кыз ойлоп сени жүрөксүз, макул дечи жок дебей, бир болсунчу сырыбыз, жараладың жүрөктү. Койчу сулуу кыз, койчу сулуу кыз. Мектепке барып келдик го. Мектепте кандай окудуңуз эле, ошону айтыңызчы. Мектепте сабак жакчы эле сизге? Мага музыка сабагы жакчы да. Болду, башка сабакта окуп калдым. Жок, мен 8 класска чейин 5 окудум. Отличник болуп окудум. Анан 8 класстан 2-чи чейрегинен баштап сразу 3-кө түшкөм, троечник. Анткени той ош менен айылда эле таласта жүргөндө эле музыка коюп жүрчүм.
папаша музыкант тамада болуп, мен музыкант болуп, 8 класста уже өткөлү курак, переходной возраст уже мен сабакка болгон кызыгуум кадимкидей жоголуп, уже музыка, той ушундай болуп кетип, ал убакта тойлор таң атканча 3-4кө чейин болчу үйлөрдө, чатырларда. Ошентип тойдон келип кеч чарчап мектепке барбай, кеч келип мектепке келип уктап, аябай неме болуп калганда сабагым аксап, анан ошо менен сразу ударникте болгон эмесим троечник болуп калып кеткен да. Эме Ильяс Андаштын айткан бир сөзү эсиме түштү. Интервью алганда айтты. Мен математикадан нөл болчумун дейт. Келинчегиң математикадан нөл болчумун дейт. Балабыз дагы ошондой болуп калды дейт. Анан мен ошону сурагым келип атат. Мен наоборот 8 класска чейин математиканы жакшы окудум. Мен дискриминант дегендер жакшы чыгарчумун да. Бөлүп жарып неметип. Сиз кайсыл сабактан? Мен эң жакшы математиканы окудум мен. Сиз кайсыл сабакты жактырчу эмес? Азыр ошол балдарыңыздан көрүп атасызбы? Химия сабагын жаман көрчүмүн мен. Балдарыңыз дагы жактырбайт химияны? Ошону билбейм, балдарым менен мамасы, мен сабагын вообще неметпейм. Только сурап коем, 5 алдыңарбы деп, 4 алдыңарбы деп сурап коем, ошону эле. Кайсы сабак кандай окурумун билбейм. Сиз бүгүн барып сурап көрүңүзчү, Бүгүн сурап көрөйүнчү. Кайсыл сабактан жакшы экенин, анан кийин көрөлү кандай экен чындап. Азыркы мектептин программалары да ар кандай го сабактар азыр. Түшүнүксүзүрөөк. Сабак жасоодо болобу? Балдарыңыз келип сизден сурайбы? Жардам бересизби? Менен сурабайт сабакты. Мамасы, кыйкыры, өкүрү ошолор менен сабак жазып аткан болот. Кийлигишпейсиз. Мен кийлигишпейм. Унчукпайсыз. Эркек адам үчүн эң эле ушул сөзүнө туруу да. Анткени бир айтылган сөз атылган ок дейт го. Айтылган сөзүңдү эгерде аткарбасаң убагында ошол эле аялга тиешелүү. Аял кишинин да көңүлү муздап калат, көңүлдө эле калат, койчу мындай айткандан кийин кылбайт депчи. Сизде ал нерсе жокпу? Ал сапат айтылды, жасашыңыз керек. Же болобу кээде мүшүлүк күчтөр жасаттырат да. Бул болбосо да эмкисинде жасаттырат да. Жашоодо деле ошондой, достукта деле ошондой. Жанагы эркек айтты, эркек жасайт. Болду. Артка таймай жок, артка кайтмай жок. Барбы ошол сафат сизде? Эми айткандайын мен аткарам, мен аткарбасам мен айтпайм. Мен айтпайм. Мен карайм, көзүм жетеби, жетпейби айтпайм да. Жөн эле дирдеңдеп кээ бирлер мактанып алып айтып коюшу мүмкүн, мен айтпайм. Соц тармактарда деле жашоодо деле ушундай токтоосуз. Бул мүнөз сизге кимден калды? Токтоо эмесмин мен. Маскабы? Жок, ушундай эле өзүм негизи, бирок өзүм токтоо деп деле эсептейм. Бирок ушундай эле, спокойно көрсөм да, жоор сыяктуу спокойно мындай. Мактанчак эмес мындай. Бирок мен мактанбайм жашоомдо. Тынч эле жүрөсүз. Мени таластык деп көптөр айтпайт. Мен өлө мактанам дейт. Сен дана таластыксың. Сен таластыксың. Мени той алып баратканыман үкам каяктан ош жалбат каяктан болосуң деп өз үстүнөн экен дейт. Анткени тойду алып барып сылык сүйлөш керек да, сылык алып барыш керек да, сылык сүйлөп неметкенимен көбүнчө мен ошо билбегендер түштүк жактан го деп ойлойт да. Городской деппи. Сылык сыпай деп ойлойт да. Сиз деп кайрылып неметип жүргөнгө. Так таластык деп эч ким айтпайт, сөгүнбөйм, тырылдабайм, мактанбайм. Барайык, келейик дебейм. Мен деле жүрөрөм дегиз. Эме атаңыз жакшылыгыңызды, чайыңызды ичпей өтүп кетти. Айтылбай калган сөздөр көп калды иште. Болобу кээде мындай ата турсаң болмок кичине. Конечно. Көрсө болмокту, ушул күндөрдө көрсө болмокту, атабыз болсо башкача болмок. Мен атам кайчы болгондо 14 жашта элем, 14. Өткүлү курактап турган. 9 класс. Керек малда болгон. 9 класс кезде өтүп кетти, ошондой болду. Андан бери мына 20 жыл болот. Быйыл 2005 мартта 20 жыл болот. Көрсө болмок ушул күндөрдү, мына канча небереси бар. Ушул күндөрдү биз жеткен ийгиликтерди көрсө болмок. Эми Алланын мыйзамына эч ким каршы чыга албайт. Значит, ушундай. Бир мүмкүнчүлүк болсо телефон чалууга эмнени сурайт элеңиз, эмнени айтат элеңиз? Билбейм, ошону ойлонмоптум. Жок, мен анчалык деле кыялдан ойлонуп кете бербейм, анчалыкка чейин деле барбайм. Анткени бул нереально, бул болбой турган нерселер да. Ошол оюма келбептир да. Ойлонгон эмессиз? Жок, ойлонгон эмесмин. Атаңыз оорудубу? Ооруп. Жаш жүрөгүн ооруп каза болду.
Айылда үйүңүздөр бар беле? Ошол үй барбы азыр деле? Жок, ал айылдагы үйүбүздү туугандарыбыз салган, папам ага салып, ошолор жашап, балдарына там салып берди, биз бергенбиз. Силер алып жашай бергиле деп. Биз бияктабыз баарыбыз. Шаарда айылга деле редко жамандык, жакшылыктар деле, ушундайлар деле барып калдык. А так баарыбыз шаардабыз. Мен деле анча-мынча той топурларга барганда кайра эле бери чыгам. Бул мисалы кээде тамадачылык менен ырчылык менен барып калсаң, той бүткөндөн кийин кайра бери чыгам, анткени эртесин кайра жумуш. Калбайсыз. Айылда эч ким жок. Эгер айылда мамашка бар болсо, бир туугандар бар болсо, шашпай барып, айылда жүрүп бир-эки күн неметмекмин. Ошон үчүн айылдан кичине бир бутум үзүлүп калды десем болот да, көп барбайм айылга. Көп деле барбайсыз. Кыйын журтка кандай күйөп аласыз? Бат-бат барып турабыз да. Кайын журт бир деле да Кара Балтада да. Жакшы эле күйөп алам, биз менен сыймык таанышат. Келинчегим бат-бат барып турат. Кандай айтсам, кайнатам бар, кайненем бар, жак. Келинчегим дагы ал жактын үйдүн улуусу. Мен дагы улуусу. Ошон үчүн улууларды көп жерде сыйлап турат. Улуу балдар, улуу кыздар деп. Жалпы жөндөн жакшы. Сиздин апаңыз азыр ушул эфирди көрүп жатса керек YouTube каналдан. Апаңызга бир жакшы саламды бай жолдоп коюңуз. Анан эфирибизди жыйынтыктайлы, балдарыңызды мектептен алыңыз. Анан ушул жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө ушул Босогодо жаңы жыл турат, бир сонун чыгарманы өзүңүздүн атынан бир ырдап койсоңуз. Жарайт. Апамма ден соолук каалайм биринчи очередь, биринчи кезекте. Апам менен күнү келе сүйлөшүп турам азыр. Телефон менен амандашып, кеп кеңешин айтып, ошол апа оорубаңыз, ден соолуктуу болуңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз, баарыбыз жакшы көрөбүз. Биздин таянар тилегибиз болгон байлыгыбыз апабыз, ошол киши. Эл жерибизде тынччылык, аманчылык болсун буйрса, өлкөбүз өнүгүп, мамлекетибиз жакшы жолдо келе жатат, аэропорттор ачылып атат, жерлерде. Тынчтык болуп эле, дүйнө жүзүндө аманчылык болуп, жакшы күндөрдө жолугалы. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, аманчылык баарыбызга. Анда жаңы жыл жөнүндө сонун чыгармалысыз. бир сиңгил аккордеонумду жаңыртып алсам. Кудай буйрса, келе жаткан жылы жакшы бир жаңы аккордеонго моюн жар берип эл алганга спонсорлор болуп калса, деги жаман эмес да. Каныкей Эралиева жаңы жыл. Жүрөк эргип кагылып, сана жеткиз жаңылып. Кирип келет аздан соң, жаңы жылым жаңырып, жаңы бакыт агылып. Үндү бийик созолуп, күлкү менен шат менен, жаңы жылды тосолуп. Жаштардагы карлар кубан кыла барыңар. Жаңы жылдын айрыкча айтып бүткүс жагы бар, айтып бүткүс шаңы бар. Бизда добуш кошолу, үндү бийик созолу, жаңы жылды тосолу. Үндү бийик созолу, күлкү менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Жаңы жылды тосолу. Сонун чыгарма болду. Бул жылы абдан сонун жыйынтыкталыптыр. Келе жаткан жыл сиздер үчүн бир сонун чыгармачыл жыл болсун. Жакшы хиттерларыңыз жарала берсин, жакшы клиптер. Сизди жаңы аккордеон менен күтөбүз. Кудай буйруса, чалпабыз жаңы аккордеон алдым десеңиз эле дароо чыгарабыз. Жаңы аккордеондо жаңы добуштар чыксын, жаңы ноталар чыксын, сонун клиптер жаралсын. Рахмат. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз.
буюрса. Эң негизгиси бул аманчылык, анан ден соолук болсун. Анан бат-баттан көрүшүп Баарыбызга ден соолук, аманчылык. Сиздин да каналыңызга ийгилик, көп катталуучулар, көрүүчүлөр көп болсун, Ооба, рахмат. Достор, көрүшөбүз. Рахмат.